Кореяда ПМЖ алуу. Биз Кореяда ПМЖ постоянное место жительства деген виза алуу жолун баштадык. Кыргызчасы туруктуу жашоого уруксат деген эң күчтүү F5 деген Кореянын грин карта визасы. Азыр биз күйөөм экөөбүз студенттик жана жумуш визасынан кийин вид на жительство деген F2 визасы менен Кореяда жашап жүрөбүз. Бул визаны кантип алганыбыз жөнүндө буга чейин видеомдо айтып бергем. Буюрса F5 визасын алып алсак, узак убакытта Кореяда калбасак дагы F5 визасы бизге жашообуз боюнча кенен Кореяга кирип чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. Ошол үчүн корей тилин жакшы билишибиз керек экен. KAAP деген корей тили, тарыхы жана маданияты боюнча программадан 5-деңгээлин бүтүрүшүбүз зарыл. Бүгүн ошол программанын корей тили деңгээлибизди билиш үчүн экзаменин тапшырып келдик. Жыйынтыгы чыккандан кийин биздин оюбузча же 3-же 4 деңгээлден баштап KAAP программасын баштайбыз. Ар бир KAAP деңгээл 2-3 айдан созулат дагы. Программада корей тили, тарыхы, маданияты боюнча 100 сааттык сабак окуйбуз. Бүтүргөн соң F5 ПМЖ визасын алып, виза жөнүндө ойлонбой эле Кореяда кенен жүрсөк болот.